Biz hazır eме press konferensiya berip çıktık. Şu bizim janağı önügü konsepsiyası boyunca anan жалпы bizim mamlaketте өлкөдө болуп аткан мыйзамсыздыктар боюнча. Эми бул жерде ал жерде айттык, эми дагы кайталашка туура келет экен. Өзү конституция нормасында 104 анан 2010 конституция азыркыда 105 экен, прокуратура деген берене бар. Ошо берененин эмеси боюнча Кыргызстанда жанагы мыйзамдыкты аткаруу үчүн мамлекеттик органдар башкалар аркылуу так дана мыйзамдуу болуш үчүн көзөмөлдү бизде генеральный прокуратура жүргүзөт. Бүгүнкү күндө бул жерде отургандар да айтат, ушу прокуратуранын надзору бизде мыйзам жок болуп атпайбы? Мындай суроо түзүлөт да, прокуратуранын эмне кереги бар деп. Действительно эч кандай мен şu zuluştun özüne de gayrılıp, başka meselelerine gayrılı adamları da bilen, şu bir yıldan beri her türlü meselelerine gayrılıp geliyoruz. Eminim mizamsızlar boyunca bir mesele çeçilgen yok da. Mümkün zuluşu özde otursa gerek, içine özünün deyetimsine analiz olup alsa жақсы olmakta. Bireleri tapşırıp olayken giyin уже giren bir kılası. Ana men daha bir nesini aytып attım, bir yerde президентке de тиешелүү, президент окусун билсин. Жана прокуратура бер жана будка кылып алган. 1 километр жак. А жерден нары баягы чымынды да өткөрүшпөйт да. Адамдар ошол жерде барып, ыйлактап, сыйлактап, ошол жерден кайтып кетип, эптеп бир кирет, bir жылда бир кирет. О киргени да таптакыр аткарылбайт, кайра келет, эми ошол жерге барып, ого отурсаң кээ бир адамдардын 10 жыл, 15 жылдан beri проблема çeçilген. Эми bir проблема çeçpеген прокурор, башка прокурордун эмне кереги бар да? Мен өзүм да конкретно, мен жана айттым, мамлекеттин органдардын мыйзамды аткарбай, мамлекетке келтирген зыяндарын айтып атам. Мына Улуттук банктын мына жана 700 миллиард акча деп атабыз. Каякта экени белгисиз. Анан алардын айырдык жана сыйлыктары бар, аны айтпай калып турбуз. 1 миллиарддан ашык кредит башкалыпчы. Başka жактарда Улуттук банкка андай функция берген эмес. Алар бөлгөрү жардам мындай кылбайт. Алар мамлекеттин акча саясатын жүргүзөт. Алар отуруп алып миллиарддаган кредиттерди алып 1% менен 32-жыл, 40-жыл депчи. Бул вообще мыйзамда прямо жазылып турат. Аердечи баягы 17-18 эме бар, генеральный прокуратуралар. Ичине бир көз салып койсоңор, доля алып отура бересиңер. Чындап. Анан кийин ошо жанагы валюта менен кредит берген жок, национальный банк мыйзамда жок нерсени банктарга лицензия берип атат, бул үчүн жаза тартыш керек. Бир да мыйзамда жок. Мен мыйзамдын бардыгын келтирип жазып атам. Мен ойлойм, генеральный прокуратура мыйзамды эле түшүнбөгөндөр экен да азыр. Генеральный прокуратура иштеш үчүн бир төфүлү taslim çıkıp gaz parasından oldu kadar. O başlayan absolutely kerek emez. Hem köp faktılar var. Hem bundan keyin buna hazır bular aytсын, günde bir haftada bir jol, iki jol именно prokuraturanın nazzoru boyunca çıkabız. Алар мыйзам өздөрү мыйзамсыздыкты коргоп отурса, анан элдин эсебине ошондой изданияны эле алып, бир адамды киргизбей, кирсең прокуратуранын ичи эне. Эч ким жок. Компьютер ойнашып отырады сотрудниктер. Буякта болса ел просто жалко да. Буякта ел кире аяктардан келген гыжылдашып бирөөнөн ташып бер жакта отурат. Бир тар жерге коюп койгон. Эми ошону президент өзүңүз мына колго алып туруп ошо будкаларын жокпу? Ошолчу здание элдин эсебинен, элдин бюджет эсебинен болгондон кийин любой арызы муңу бар адам кайсы сотрудник барып эшигин каттылап киргенге мүмкүнчүлүгү болсун. Қаласы бір генеральный кірет, қаласы замына кірет, қаласы башқа прокурорына кірет. Тура? Алар болса, ошо интервьюны ойны, арызын тапшырып қойды. Арызын даже регистрация қылышпайды екен. Регистрация қылышпайды екен. Берген документ топтоп парасын бүт бая мыйзамсызды. Ошо документті бір документке анализ беришпейді. Эми отдельный фактылар бар, ал фактылар боюнча чыгабыз.
Эми айрыкча нааразычылык бүгүнкү күндө генеральный прокуратура. Абсолютно алар мыйзам аткарган жок. Мыйзамсыздыктын үстүндө отурушат. Тиричилик ошолор эсебинен окшойт да. Эми ар нерсени аты менен айтпасак болбойт да. Бул Зулушуп келгенден күттүк эле Зулушуп. Анча мыйзамдар сүйлөп калчу эле го. İşte öyle olmuş. Көрсө ал жөн эле бир баягы Kresla. кресло үчүн эле экен да. Айрыкча ушул нерсе менин мындай көз карашымда же мен мурунку прокуратурлар менен мындай жакшы алардын деле иштеп турганбыз. Айрыкча Зулуштун мезгилинде абсолютно прокуратура иштебей калды. Men ошол эме